سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى منبع للصفاء سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, бүткүл аламдын Роббиси, бүткүл аламдын падышасы, улуу арштын ээси Аллахымдын чексиз мээрими, арайымы, кечирими жана берекеси жалпы мумун мусулмандар менен бирге болсун. Азыркы учурда Абу Ханифа медресесине ушундай балдарыбызга вентилятор керек болуп жаткан, себеби баарыбызга белгилүү ушундай вентиляторлорго муктаждык болот. Ушул Аллахымдын мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен, Аллахымдын фазлы карамы менен биздин жүрөгү мээримге толгон, колу ачык, сахий, берешен, жүрөгүндө жалыны бар патриот мусулман бир туугандарыбыздын демөөрчүлүгү менен жалпы 6 вентилятор алынып келинди Абу Ханифа медресесине. Ушул ишибизге өзгөчө жардам көрсөткөн, ушул вентиляторлорду алып берген биздин мусулман бир туугандарыбыздан дагы Аллахым өзү разы болсун. Аллахым өзү кабыл кылсын, Аллахым өзү бактылуу кылсын. Ушул кылган ихсандары кыямат күнү жүздөрүнө нур болуп, бейишке киришине себепчи болсун, сурак сабалына далил болсун. Кыямат күнү Аллахым өзүнүн мээримине, ырайымына бөлөп Фирдаус бейишинин төрүнөн орун берсин. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коңшу кылган болсун. Ичкен суулары замзам болсун, койгон жастыгы жай намаз болсун, сүйлөгөн сөздөрү аят, хадис болсун, ар бир баскан кадамы мечит, медресе болсун. Бул жалган жашоодо ушундай жакшы инсандарыбыз көп болсун. Себеби бул ааламдын сакталып турушу ушундай жакшы инсандардын себебинен. Урматтуу жамаат, азыр бардык эле медреселерибизде ушундай бир көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз биригип, ынтымакта, биримдикте көп түкүрсө көл болот деп, Алланын ыраазылыгы үчүн, Аллага жакындоо максатында, бейишке жакындоо максатында ушундай пикарнияларды дагы уюштуруп алып берип жатышат. Биз дагы ушул нерсени ниет кылып турабыз. Ушул Абу Ханифа медресесинде дагы бүгүнкү күндө ушундай пикарный бөлкө чыгара турган аппарат керектелип жатат. Ушул ишке өзгөчө жардам көрсөтөм. Мен дагы Алла тааланын мээримине, арайымына бөлөнүп калайын. Үй бүлөмдүн атынан, өтүп кеткен чоң ата чоң энелеримдин атынан мен да ушул Алла тааланын дини сакталуучу, Алла тааланын дини таркалуучу медресеге, Алла тааланын үйүнө ихсан кылып калайын деген биздин мусулман бир туугандарыбыз болгон болсо, сиздер да ушундай жакшылыкка себепчи болсоңуздар болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде аддаллал хайру кафаилике, жакшы ишке жардамдашкан адам, жакшы ишке себепчи болгон адам ошол ишти аткаргандай сооп алат деген. Урматтуу жамаат, бул жерде балдарыбыз Куран окуйт, Куран жаттайт, илим алат, машалла. Ушул жерге кимде ким канчалык жардам кылган болсо, Аллахым аларга ажырын, сооптарын берет. Аллахым өзүнүн мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен жалпы момун мусулмандарга жүрөгүнө бекем ыйман, бекем ден соолук, такыбалык, ыймандуулук, мээримдүүлүк, боорукерлик, адилеттүүлүк берген болсун. Аллахым баарыбызга дүйнө жана ахиреттин толук жакшылыгын, дүйнө жана ахиреттин толук бактылуулугун берсин. Бул жалган жашоодо жакшылыктын, ачыкча жамандыктын кулкусу кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.